Assalamu алейкум, момун мусулман бир туугандар. Баарыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюмубуздун жалпы жамааттын атынан куттуктайбыз. Баарыңыздардын кармаган розоңуздар кабыл болсун. Кылган ыйыксандарыңыздар, кайрымдуулугуңуздар кабыл болсун. Биз Өмүр Дара кайрымдуулук уюму ошо орозо календарын сатып, ошо кайрымдуулук иш-чарасын уюштурганбыз. Москва шаарында жана Кыргызстанда. Ал календарды сатып, акчасын кайрымдуулукка жумшайбыз. Ушу онкологияда ооруп жаткан наристелерибиздин ал акыбалын сурап бүгүн келип отурабыз. Сиздердин берген аманатыңыздар түздөн түз жетти. Иншалла Кудайым буйрса 1-2 күндүн ичинде YouTube'дан көрө аласыздар. Аманатка кыянат кылбай, өз дарегинде аманатыңыздар түздөн түз алып келдик. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун, карман розоңуздар кабыл болсун. Эки дүйнө бактуу болуңуздар. Assalamu alaikum, kutlandуу күнүңүз менен момун мусулман бир туугандар. Рамазан айы майрамыңыздар кут болсун. Жаткан Аллахым ден соолук берсин. Ар бир кылган амал ибадат таш Аллахым ыраазы болсун. Кудайым буйрса иншалла эмди жыл дагы ошо розо календарды сатканга сиздер да себепкер болуп коюңуздар. Biz Өмүр Дарага кайрымдуулук уюму Москва шаарындагы мигранттардын жамааты менен уюшканбыз. 3 жыл болду. 3 жылдан бери биздин көп жумуштарыбыз 90% эле ушул онкологиядагы дарланып жаткан балдарга жардам берүү ушинтип алектенип келе жатабыз. Анан салткайларды алганбыз. Жылда Рамазан айы келгенде ушундай календарларды чыгарабыз да Рамазан айын. Ушундан түшкөн каражатты онкологиянын балдарына бөлөбүз да. Былтыркы келгенде эми бул жердегилердин көбүн почти баарыңыздар эле жол элеңиздер. Жылдан жылга жаңыланып атканы өкүнүчтүү. Балдардын ооруп атканы көбөйгөнү аябай биз үчүн өкүнүчтүү. Силер жаңы билесиздер. Былтыр дагы 2 жолу келгенбиз. Рамазан айынын башында бир келгенбиз, аягында бир келгенбиз. Андан сырткары дагы ар бир 10 күндө балдардын немесин сборун жасап жүрөбүз. Ал сборду 10 күндө бирден которобуз. Анда дагы ушул жердеги анча-мынчамыздарга жасадык, секиндерге деген жасап келе жатабыз да. Мүмкүн болушунча аракет кылып кайрылгандарды капа кылбай дегендей. Канча каражат түшсө ошонун баардыгын персонун алып калбай, коммуняга берип келе жатабыз. Анан балдарыңыздар жакшы болуп кетсин, Аллахтан гана тилейбиз. Быйылкы 2024 жылкы календардан биздин Москва шаарында, Бишкек шаарында саттык да, 2 өлкөдө саттык. Ошондон түшкөн каражатты биз онкологияга алып келип, ар бир балага бирдей конвертке салдык. Рубльдай, сомдой болуп салдык. Мага мынча салып калыптыр дегенде эч кандай сөз болбойт. Потому что бардыгы бирдей салынды. Бул акча менен албетте биз балдарга толук шифа кылып кетет деп эметпейбиз, ойлобойбуз. Бирок эчтемесине жардам болот деп. Бул календарларды ар биримиздерге бирден палатага бирден беребиз.
бөлүшөт. Кийинки жылы дагы буюрса жыл сайын кырбаган оросуңуздар кабыл болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Өз тарабына жан рахмат. Бизге ушинтип жардам берип кетишти. Баарыбыз ыраазыбыз. Ушу менен балдарыбыз аман эсен аягып чыксын. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо баарыбыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Барыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Дагы Сапарбекова жанайым Турция мамлекетине аттанып келдик. Өмүрдара фондуна ыраазычылык билдиребиз. Талай Күлөжө жана сиздин жамаатыңызга биздин кызга дагы Өмүрдара фонду жакшы жардам кылган. Эч бир бала оорубасын. Аллахым ооруган балдарга шифа берсин. Сиздерге да ден соолук, үй бүлөлүк бактылуулук, эч качан оорубаңыздар. Бизге кылган жардамдарыңыздарды Аллахым эки эселеп берсин. Ошо Кудайыма шүгүр, жанайым жакшы азыр биякта дарыланып атабыз. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун. Ушул орозо айындагы кылган садака ихсандарыңыздардын бардыгын Аллахым кабыл кылсын. Биз Өмүрдара кайрымдуулук уюму бүгүн онкологиядагы наристелерибизге келип, өзүңүздөрдүн аманатыңыздарды тапшырып жатабыз. Баарыңыздарга Аллахым ыраазы болсун. Кичинекей наристелерибизге Аллахым шифасын берсин. Жалпы 45 бала экен, мынакей 45 балага аманатыңыздарды азыр тапшырып жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана Өмүрдарагынын уюмунун жетекчилери. Биз да ушул фондко кайрылып бир аз тыйынтыпыр алдык. Жетиштүү болбосо дагы 50 миңден ашык алдык. Ушул өзүбүздүн мекендештерге, могу Россияда иштеп жүргөн мекендештерибизге терең ыраазычылык, шаар ичинде жүргөн бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга ден соолук, балдарыбыз оорубасын. Рахмат барыңыздарга, ыраазычылыгымды билдирем сиздерге. Саламатсыздарбы? Ушул Өмүрдарагы кайрымдуулук фондунун жетекчилери жана ошондой эле ушул фонддун мүчөлөрү ушул алыста жүрсө дагы бизди ойлоп, ушул жерде жүргөн бөбөктөрүн, балдарын ойлоп, тапкандарын тең бөлүшүп, ушул салып аткан аманаттарыңыздар үчүн Аллахым ыраазы болсун. Ушул жерде жаткан балдарды, кандай десем, ушул чөйрөдө жүргөн адамдар, ушул бизге жардам берип жүргөн адамдар аябай түшүнөт. Ошон алыста болсо дагы ушу жүрөктөрү биз менен болуп, ушу бизге жардам кылып аткан ар бириңиздерге Аллахым ыраазы болсун. Ушу могу балам ооруганда 10 айлык кез болчу. Ушу азыр 4 жаш 2 ай болду. 3 жыл 4 ай, 3,5 жылдан бери ушул оору менен келатабыз. Ушул жерде жаткандар мага бир тууган, эже сиңди болуп калган. Анан Аллах шифасын берсин эже. Эртең сакайыңыздар дуа кылып турабыз буюрса. ошону ушу талай Күлөжөгө кайрылып, бул ооруга биринчиден убакыт, экинчиден каражат керек экен да. Биз да ушу кайрылбаган жерибиз калган эмес. Баардык жерге кайрылып көргөнбүз. Ушу акыркы 1 жылдын ичинде талай Күлөжө ушу сиздердин
кайрымдуу өмүр дарагы фонд ушу онкологияга аябай жардам берип келатат. Чындап эле ыраазымын да. Анан ушу эки фондду билем, ушу бизди такыр эмеге калтырбайт. Help the Children менен ушул фонд бизге аябай жардам берип келатышат. Ошо эме кылып ушул жердеги жаткан ар бир баланын эмесин билет да. Кандай десем, керектүү муктаждыгын билип, ар бир эмне повод болбосун, көңүлүбүздү көтөрүп кеткенге аракет кыласыздар. Аллахым ыраазы болсун. Ошого биз да ошо кайра ризик болуп келип аткан. Шифасын берсин деп буйруса. Кечирип койгула, ушу силерге жакшы маанай тартуулагым деп ойлогом, бирок кармана албай калдым. Биз ушу 5-жыл операция болгон турабыз азыр. Ушул үйдөн, ушу кандай десем, ушак бизге үй сыяктуу эле сезилип калган мага уже. Анан ушул үйдөн баягы ак жолдо үй болсун деп жорим. Ушу ак жолдо үй болуп эле аман эсен ушул жерде көзүңөр жалтырап турат баарыңыздардыкы. Ар бириңердин абалыңар мага эле окшош. Бирөөңөрдүн да абалыңар меникинен ашып кеткен жери жок бул жерде. Ошон үчүн ар бирибиз үйүбүзгө аман эсен кетели, балдарыбызды жетелеп алып, үйдө сагынып жүргөн балдарыбыз бар. Ошолордун жанына аман эсен баралы. Жакшы ушу Рамазан күнүндө кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Ушу керек болсо үйдөгү адамдар түшүнбөгөндү бири-бирибизди түшүнөбүз да ушул жердегилер. Ушу баягы кайгыбыз менен тең бөлүшүп, көңүлүбүздү көтөрүп аракет кылган ушу сиздерге рахмат. Ушу бирибиздин балабыз ыйласа, бирибиз карап, бирибизге бирдеме керек болсо бирибиз алып келип берип, ушул жердеги ичиндеги ынтымакты бул сырткары адамдар эч ким билбейт. Ушу сиздер да аман болуңуздар, бар болуңуздар. Жакшылык болуп эле ушу балдарыбыздын ана издери жакшы чыгып, ушуларыбыздын келечеги кең болуп эле үйүбүзгө аман эсен кетели. Азыр 45 бала десе негедир сүйүнүп кеттим да. Мурда деген 60-70тен кемич эмес да. Бергенде 60-70 бала болуп, места жок болуп калат эле го. Ушул жолу 45 бала десе мен дагы чындап азайып аткан го деп. Ушудан ары жоголупсун, ооругандар азайсын. Ооба, ушуяк баягы эме өтүп эле деле ушул оору менен же ооругандар жок болуп, ушуяк аңгырап эле бир эң калса деп ойлойм да. Болсо дагы бир санаторий болуп, бир эс алуучу жайга айланып калса деп тилейм да. Ой тилек максаттарыңар орундалсын. Ар бир дуа тилекте жакшы дуаларды кылабыз, Кудай буйрса. Кыргыз элибиз бар сиздерди эч качан чекке калтырбайт. Баарыбыз Озочарда Рамазан айында дуа тилектер кабыл болот дейт, дуа кылабыз буйрса. Балдарыңарды ушул жерден Тамирес айткандай жетелеп эле чыгып кетиңиздер, үйүңүздөргө эсен аман. Ошо сиздерге рахмат. Кечирип коюңуздар, кичине эме көңүлүңөр Буюрса дагы колдон келишинче жардам берип турганга аракет кылабыз. Бетирээк сакайып чыгыңыздар, алдыдагы операцияңыздар жеңил болсун. Рахмат сиздерге. Assalamu alaikum. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айыңыздар менен. Рамазан учурунда өмүр бутагы фонду бизге жардам берип келгенине Бишкек шаарынын онкология больницасына, балдар онкология больницасына жардам берип дайым колун сунуп келет. Ошол менен катар урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар, бул жерде чын-чынына келгенде эки жашоо менен акыреттин ортосунда сыналып өмүр өткөрүп аткан жаш балдар жатышат негизинен. Бирок ошого сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Бул жерде көп суммадагы дарылана турган оорулар бар. Себеби баарыңыздарды жардам беришиңиздерге суранабыз. Бардык колуңузда бар кайдыгер болбогон байларга, жүрөгүндө бир мээрими бар байларга, жүрөгүндө бир мээрими бар боорукер болгон бир туугандарга кайрылат элем. Жардам бериңиздер, эч качан колуңуздарды кыска кылбаңыздар.
сараңдарга кайрылат элем. Биз сиздерге берешендикте кайдыгер болбоңуздар. Бул жерде дайым сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Ошо менен катар жаштар бул Кыргыз элинин келечеги. Биз сак саламат, жакшы муну тарбиялаш үчүн бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Ошондо гана биз сак саламат, адилеттүү жаштардын тарбиялай алабыз. Баарыбыз биргеликте. Ошону менен катар өмүр дарагы уюму өмүрү узун болсун. Буга чейин кайдыгер кылбай, эң биринчиден болуп, бул жерге дайым жардамын берип, убактысын аябастан бул жерге келип, акыбалыбызды билип, түшүнүп турганына, кайгыбызды, капабызды, сүйүнүчүбүздү баардыгын тең бөлүшүп турганына өмүр дарагы уюмуна чоң рахмат. Буга чейин канчалык жакшылык кылып келсек, мындан кийин дагы өмүр узун болсун ушу өмүр дарагынын уюму. Ошону менен катар дагы сиздерди дагы бул жерге келип жардам беришиңиздерди суранабыз. Урматтуу мекендештер жана мусулман бир туугандар, каерде болбоңуздар, дайым эсиңиздерде болойлу жана бизге жалпы ошо жалдагы Бишкек шаарындагы балдар онкологиялык ооруканасына жардам беришиңиздерди чын дилден суранабыз. Нами кызым Усенова Каусар аманатыңарды алды. Биз менен Сулумбек агабызды сиздердин аманатыңыздан алдык. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Өмүр дарагы фондунда иштеген айымдар, кызматкерлер, силерге чоң рахмат. Силердин балдар онкологиясына берген ислам жардамыңыздарга биз аягандай ыраазычылык билдиребиз. Эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар, сиздердин аманатты алдык. Могу жерге чоң рахмат. Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун силерге насип этсин. Эч качан оорубагыла, ишиңерге ийгилик, ушундай жакшы жумуштарды Алланын ыраазычылыгын жасап жүрүшкө Аллахым силерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Урматтуу өмүр дарагы кайрымдуулук уюмуна жана Москва шаарындагы биздин мекендештерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен Сардарбек Апай мырзанын апасы болом. Сиздердин аманатыңыздарды алдым. Мен ради эжеден чоң рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Аманатыңыздарды алдык. Рахмат. Өмүр дарагы кайрымдуулук уюмунан аманатты алдым. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат, мана аманаттарды алдык. Рахмат. Узун келсин. Рахмат бәріңдерге. Урматтуу туугандар, биз Өмүр дарагы кайрымдуулук уюму, биз өзүбүздүн фондубуз бар. Андан тышкары ушул ыйык Рамазан айында колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Кутучаларды дагы кафе чайханаларга койдук. Ал жактан түшкөн каражаттарды дагы муктаждарга буйруса аманатыңыздарды жеткирип беребиз. Кафе чайханалардын адрестери калтырылат. Ошол жака дагы буйруса көңүл буруп, салымыңыздарды кошуп туруңуздар. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.